Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2025 жылы чыгып 12 бөлүктөн турган мектептеги жашыруунун тыңчы аттуу тасманы көрөбүз. 31 жашка чыккан чалгындоо кызматынын тыңчысы аябай жаш көрүнгөндүктөн өлкөгө тиешелүү уурдалган алтынды табуу үчүн мектепке окуучу катарында барат. Бирок достор, тасманы баштаардан алдын эскерте кетүүчү учур. Азыркы учурда Стамбул шаарында баланды дарылоо үчүн 130 000 доллар керек экендигин билесиздер. Андыктан кайрымдуу кыргыз элиме кайрылып жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Анда эмесе достор, жасалып жаткан сбор тууралуу досторуңуздарга бөлүшүп койгон болсоңуздар, тасманы баштай берели. Түштүк Корея өлкөсү эки кылмышкер өз ара соодалашып жаткандыгын көрөбүз. Алардын бири өлкөнүн мүлкү деп эсептелген эски айкелдердин бирин алып келип экинчисине сатууга аракет кылып, болуп жаткан кылмышты жашыруун чалгындын кызматкерлери күзөтүп жатышкан. Бир мезгилде алардын башчысы кылмышкерлерди кармагыла жана айкелди дагы сындырбай аман алып калгыла деген буйругун берди. Ошол самат эле жашынып олтурган каарманыбыз Чон Хэ Сон кылмышкерлердин алдына чыгып, аларга катуу сүрүн көрсөтүп кылмышкерлерди талкалай баштайт. Бул убакта каарманыбыздын экинчи шериги дагы келип кылмышкерлердин башчыларын кармаганга аракет кылып, бирок арасынан бирөөсү айкелди алган бойдон ал жерден качып жөнөйт. Ал бат эле унаага олтуруп качып, Чон Хэ Сон анын артынан шайтан араба менен кубалап, унаанын үстүнө чыгып алат дагы башындагы каскасы менен терезени сындыруунун аракетин көрө баштайт. Бир мезгилде каарманыбыз терезени сындырып унаанын ичине түшүп, кылмышкер менен алыша баштаган мезгилде унаа кырсыкка учурап ошол жерде жарылып кетет. Бирок бактыга жараша каарманыбыз өзү дагы кылмышкерди дагы жада калса айкелди дагы аман эсен алып чыгыптыр. Өкүнүчтүүсү башчысы аны мактап жатып бир мезгилде айкелдин колу сынып калгандыгын көрүп, мен эми жетекчиге эмне деп түшүндүрөм деп дүрбөлөңгө түшө баштайт. Айткандай эле жашыруун чалгын кызматкерлердин жетекчиси ызы чууга түшүп айкелдин колу сынып калганына жини келип, каармандарыбызга жаза катары өзгөчө бир тапшырма берди. Азыркы учурда Сеулда чоң класстар окуган жеке Бёнмун деген мектеп бар эле. Бир мезгилде Корея Япониянын карамагында турганда Бёнмун деген адам чыккынчылык кылып, Гаджон хандыгынын алтынын алып өзүнө ыйгарып алган экен. Анткени ал Корея эч качан Япониянын кол астынан чыкпайт деп ойлогон. Бирок 1945 жылы Корея эркиндикке жетип, Бёнмун кайда качышын билбей жанагы алтындардын көпчүлүгүн жашырган жеринде калтырып, бир канча бөлүгүн эле өзү менен кошо алып кетип калган болот. Каармандарыбызга берилген тапшырма ошол алтынды табыш керек эле. Аларга далил катары жанагы алтындардын бирин үлгү кылып сүрөтүн көрсөтөт. Көрсө ошол чыккынчы төптөгөн Бёнмун жеке мектебинде алтын жашырылган деген сөздөр бар экен. Ошондуктан каарманыбыз Чон Хэ Сон ал мектепке окуучу катары барыш керек болот. Анткени тайпада эң эле жаш көрүнгөн каарманыбыз Хэ Сон болчу. У нас есть подробный план? Как сделать меня похожим на ученика? Ошентип жашыруун чалгындоо тыңчысы бат эле окуучуга айланып, Бёнмун мектебинин 11 классынан окуучусу болуп барат. Ал биринчи эле класс жетекчиси мугалим О менен таанышып, мугалими каарманыбызды көрүп алып эле аны бир жерден көргөндөй болуп, бирок такыр эле эстей албай макул мени менен жүр деп классы менен тааныштырды. Анда каарманыбызды класстагы кыздар көрүп эле аябай суктана башташат. Анткени Хэ Сон бетин күн сайын самындап жуубай тур бир топ эле келбеттүү бала болчу. Эң эле кызыгы, класстагы кыздардын бири аны чыгыш убагында мектептин там башына чакырып, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң деп эле ызы чуу сала баштайт. Көрсө каарманыбыз өзүнүн эле жээндеринин бири окуган класска кирип калган экен. Анда каарманыбыз жээнине жагдайды түшүндүрүп, жээни дагы каарманыбыздын тыңчы экендигин билгендиктен туура кабыл алып, бирок менин мектептеги маселелеримди ата энеме айтпаганың деп Хэ Сондон убадасын алат. Ошентип каарманыбыздын жаңы жашоосу башталып, бирок ал азыркы окуучулар сүйлөп жаткан сөздөрдү такыр түшүнбөй, бири TikTok тартып жатса, экинчиси башка нерсе менен алек болуп, ал окуп жүргөн мезгилден заман бир топ эле өзгөрүп кеткендигин түшүнөт. Кандай болбосун, Хэ Сон келген максатын унутпай мектептин короосундагы эски имаратты көрүп, ал жакты текшерүүгө аракет кылып жатып эле бөтөн үндөрдү угуп калды. Көрсө ал жерде каарманыбыздын классындагы алсыз балдардын бири Дон Минди башка балдар тырыштырып жаткан экен. Алар Хэ Сонду дагы байкап калып өздөрү жака чакырышып, сен эмне бизди аңдып жатасың, андан көрө чуркап барып суу алып келе калчы. Бул эми жалдырабай десе, каарманыбыз өзүнүн ким экендигин билдирбеш үчүн калп эле коркунуч болуп чуркап барып суу алып келип берет. Ошентип Хэ Сон кечкирип мектеп жабылгандан кийин гана жанагы имаратты текшерейин деп кайрадан келип, күзөтчүдөн жашынып акырын имараттын ичине кирип жөнөйт. Бирок каарманыбыз көп өтпөй эле күзөтчүгө кармалып бет кабы болгондуктан таанылбай калып, ал жерден качып кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп, аз жерден кармалып калайын деп үйүнө кетет. Эртеси күнү ал түнү жакшы уктабагандыктан сабак учурунда уйкусу келип, жанагы классындагы жаман балдар каарманыбыздын жанында олтурган Дон Мин экөөнү кайрадан сайыла баштайт. Анда аларга жооп бербей жаткан Хэ Сонду көргөн анын жээни ичинен жылмайып койду.
Анткени Хэсон чындап кааласа ал балдарды тез эле бүктөп коймок. Кандай болбосун каарманыбыздын аракети уланып, бир күнү ал жанагы имаратка мектептин директору кирип бара жаткандыгын көрүп, анын артынан аңдууну каалап өзү дагы кирип жөнөйт. Бирок ошол учурда каарманыбызды мектептин күзөтчүсү чакырып, сен жанагы жаңы келген окуучусуңбу, бул жака кирбеш керек экендигин билбейт окшойсуң. Ансыз деле кечээ бул жака ууру кирип ызы чуу болуп жатат. Андан көрө классыңа барып сабагыңды оку деп кетирип жиберет. Анда Хэсон эчтекени билбегендей болуп кайрадан классына барып, сабак башталса деле жанында олтурган Донминдин келбегендигин көрөт. Анда каарманыбыз дароо эле Донминди жаман балдар бир нерсе кылгандыгын түшүнүп, ойлогондой эле Донминди сыртка чыгып таштандылардын ичинен таап алды. Хэсон бул жолу Донминге суроо салып, сен эмнеге бул нерселерди жасаганга уруксат берип жатасың? Аларга жооп кайтарбасаң каалаганын кыла беришет да десе, Донмин сен деле эчтеке кылган жоксуң го десе, Хэсон унчукпай калат. Мындан соң тасма башка көрүнүшкө өтүп, биз Сумин Чу деген аял менен таанышабыз. Бул аял ишкерлик менен алектенип Бёнмун фондунун жетекчиси эле. Көрсө бул жанагы алтындарды бекитип койгон Бёнмундун чебереси экен. Ошондуктан мектеп дагы ага караштуу болгондуктан мектептин жетекчилери келип тез-тезден маалымат берип турушчу. Анан дагы Суминчу окуу борбору кыламын деп өтө чоң курулушту баштагандыктан, балким жанагы алтындарды ушул курулуштарга кетирип жаткандыр деген күмөн пайда боло баштайт. Хэсон болсо Донмин менен жакындашып, тамак учурунда дагы экөө бирге олтурушуп, каарманыбыз Донминден эски имарат тууралуу сураганга аракет кылат. Анда Донмин жооп берип, ал имаратты эмне кыласың, ал жака барбай эле койчу. Сен билесиңби, ал жакта өтө бир коркунучтуу окуя болгон. Мурда ал имараттын жертөлөсүндө балет бийлегендер даярданышчу. Балет бийин бийлеген кыздардын бирин башкалары такыр эле кошушпай аны шылдыңдашып, анан дагы ар кандай кордуктарды көрсөтө беришчү экен. Ошондой учурлардын биринде жанагы кызды топ кыздар коолап бара жатышып, качып бара жаткан кызды унаа сүзүп кетип, ал эки бутунан айрылып бийлей албай калгандыгына кайгырып, ошол жерде өзүн өзү асып алат. Анда жанагы шылдыңдап жүргөн кыздар асынып турган кызды көрүп жүрөктөрү түшүп, эмне кылышын билбей ошол жерге жанагы кыздын сөөгүн жашырып коюшат. Ошодон кийин ал жерден ал кыздын арбагын көргөндөр болгон экен. Бул сөздөрдү угуп жаткан Хэсон сыртынан кантип эле ошондой болсун деп коюп, бирок буту калчылдай баштайт. Ошол учурда эле жанагы 3 бала келип кайрадан эле каармандарыбызга секирип, бул жолу шылдыңын күчөтүшүп Донминдин тамагына дагы түкүрүп салды. Анда Хэсон чыдай албай, силер чейиңерден чыккан неме экенсиңер? Деги бизди тынч коесуңарбы деп үчөөнүн башчысы Тэсуну өзөртө чабат. Ошол учурда мугалим О келип экөөнү тең алып кетип, Хэсон жини тарагандан кийин тор эмес кылып койгондугун түшүндү окшойт. Анткени анын ким экендиги аныкталып калса, изилдөө иш чарасы токтоп калмак. Тэсу болсо окуучулардын көзүнчө каарманыбыздан сокку жегендигин эстеп, андан өч алуунун жолун издей баштады. Донмин сабактан кийин тамак жеткирүүчү болуп иштегендиктен бул жолу дагы өзүнүн иши менен алек болуп, тамагын жеткирип чыккан мезгилде Хэсондун жүргөндүгүн байкайт. Каарманыбыз Хэсон бул жолу дагы адаттагыдай эле кечинде жанагы имаратты текшерүү үчүн келген экен. Анда Донмин анын артынан келип алып, сен жана эле менин айткан окуяларыма ишенбейм деп жаттың эле го. Эми болсо өзүң текшерейин деп келсең, бир топ эле шүмүшкө экенсиң а десе, каарманыбыз ооба деп жагдайдан чыгып кетет. Ошентип Хэсон ал жака эмне үчүн келгендиги билинип калбасын деп эки каарманыбыз кирип жөнөшүп, жертөлөгө түшүп бара жатышып дөңкүлдөгөн үндү угушат. Биз ошол убакта жертөлөдө мык кагып жаткан адамды көрөбүз. Ал каармандарыбызды байкап эле балкасын ыргытып качып жөнөп, Хэсон анын артынан чуркап, бирок такыр эле жетпей койду. Кайрадан аркага келе жаткан каарманыбыз ал жерден күмөндүү эшикти көрүп, анын ичине кирип күтүүсүз жагдайга туш болду окшойт. Анткени ал жерде эч кандай алтын жок эле, алтынды издеп жаткан адамдын изилдөөлөрү бар экен. Сыягы жанагы Бёнмундун чебереси Суминчу алтындын кайда экендигин өзү деле билбегендиктен издөө ишин баштаган окшойт. Кандай болбосун каарманыбыз ал жердеги маалыматтарды тасмага түшүрүп, өзү сыртка чыгып, Донминге жүрөмү кеттик деген мезгилде Донмин жерди карап эле катып калыптыр. Көрсө ал буга чейин жөн эле ойдон чыгарылган окуя деген кыздын сөөгү ал жерде чындап эле жаткан болот. Бирок ал чындыгында эч кандай адамдын эмес, желимден жасалган сөөгү экен. Хэсон аны карап жатып, ал жерден белгисиз ачкыч таап алып, дароо чөнтөгүнө салат. Ошентип каармандарыбыз ал жактан чыгышып, буга чейинки айтылган окуя жөн гана ойдон чыгарылгандыгын түшүнүшүп, бул окуядан кийин каарманыбыз жетекчиси Тан жана кесиптештерине маалымат жеткирет. Каарманыбыз жасалма адамдын сөөгүн ал жерге эмнеге коюп койгондугун өтө көп ойлонуп, акыр аягы бул табышмактын жандырмагын табыптыр. Буга чейин Донмин каарманыбызга мектепке тиешелүү 4 коркунучтуу окуя бар. Алардын бири ушул эски имарат жөнүндө деп жанагы кыз тууралуу айтып берген эле. Анан дагы Хэсон жасалма сөөктүн жанындагы ачкычты тапкандан кийин, демек алтынды бекиткен Бёнмун бизге 4 окуяны табышмак кылып калтырып кеткен. Эгер ошол окуялардын жандырмактарын тапсак, алтындын дагы кайда экендигин билебиз. Мен анда аракетимди улантайын, бирок бул нерсе көп убакытка созулат окшойт. Мага уруксат бериңиз десе, жетекчиси Тан каарманыбыздын оюна кошулуп макулдугун берет. Анда Хэсон биринчи окуянын жандырмагы болгон ачкычты тапкандыгын түшүнүп, дароо эле Донминге жолугуп, сен
мектепке тиешелүү 4 окуя бар деп айттың эле го. Кийинкилерин дагы айтып берчи, кечеги сөөктү тапкандан кийин мага окуялар аябай кызык болуп калды. Сенден угайын десе Донмин дагы бир коркунучтуу окуяны айтып бере баштайт. Көрсө алардын мектебинде Бёнмундан калган эски саат бар экен. Эгер адам түнү мектепте жалгыз калган болсо, ал сааттын кайсы бир убагында коркунучтуу окуяга туш болушу мүмкүн. Көпчүлүктүн айтымында кызыл көз пайда болот деп айтышат. Экинчи коркунучтуу окуя ушул деп каарманыбызга толугу менен түшүндүрүп берди. Должно быть, вы всю ночь не спали, потому что были в старом здании. Хесон буга чейин балка менен мык кагып жаткан адам мектептин күзөтчүсү экендигин дароо эле билип калыптыр. Анткени ал окуя болгон учурда артынан коолап бара жатып таанып калган экен. Ошондуктан күнөөсүн мойнуна коюп берип койсо, мектептин күзөтчүсү айласы жок өзүнүн чындыгын айтып берди. Көрсө ага дагы эски имарат тууралуу айтылган коркунучтуу окуялар кызыктуу болуп, өз көзүм менен көрөйүн деп түнү ал жака кирип жанагы сөөктү көрүп качып чыгып кетет. Бирок эртеси түнү дагы барып жанагы сөөктүн үстүндөгү ачкан жерин жаап коеюн деп, балка менен мыктап коеюн деп жаткан мезгилде каармандарыбыз келип калып качып кутулуптур. Ты же никому не расскажешь? Это наш секрет. Тасманын кийинки көрүнүшүндө каарманыбыздын азыркы жумушундагы башчысы өзүнүн эле тууган экендигин билебиз. Ал көрсө жанагы классташ Жени Йоджондун атасы экен. Хесондун ата-энеси жок болгондуктан ошол тууганынын колунда чоңоюп, каарманыбызды дагы мектепте окуп жүргөн мезгилде жетимсиң деп ар кайсы балдар шылдыңдашып, Хесон ал балдар менен мушташып кеткендиктен мектептен айдалып кеткен болот. Ошондуктан ал бул күндөрүн эстеп досу Донминге жардам берүүнү чечет. Анткени Тесу Донминди жоң койбой дагы деле коркутуп, анын үстүнө шылдыңдаган адатын такыр эле таштабай коет. Ошондуктан каарманыбыз Тесу тууралуу изилдеп, анын айылына чөйрөсүндөгүлөр ким экендигин билип, Тесунун ата-энеси чакырылып мектепте териштирүү иши башталат. Каарманыбыз бул убакта Гусанте деген мыйзамсыз кумар оюн ойнотуучу адамды таап, кылмышкерлер менен мушташып Гусантени уктата тээп салат. Бул убакта Хесонго жардамга келген кесиптештери маселенин бардыгы чечилип калгандыгын көрүшүп, Хесон дароо эле флешканы жана Гусантени алып алып мектепке жөнөйт. Көрсө маселе мектептин жетекчиси Сумин Жуга жеткендиги менен каарманыбыз Донмин дагы деле чындыкты айта албай, жанында олтурган Тесудан коркуп, мени эч ким урган жок деп актана берет. Ошол учурда каарманыбыз ал жерге Гусантени алып келип бардык чындыкты айтып бер деп коркутуп, Гусанте Тесуну карап, бул бала ар дайым бизде кумар оюнун ойноп турат. Анан дагы карызга баткан мезгилде ар кимдин паспорттарын алып келет. Кээ бир учурда мектептеги окуучуларды биздин оюндарга кошот десе, Гусантенин сөзүнө эч ким ишенбей, каарманыбыз флешкадагы видеону көрсөтсө, Тесу чындап эле паспорт алып барган учуру экен. Бул чындыктарды аныктаган Хесонго жетекчи Су Минжу эмнегедир башкача карап калды. Анткени жөнөкөй гана окуучу мындай акыйкатка жете алмак эмес. Ошентип маселе чечилип, мектептеги окуучулардын көбүнө зыян жеткирген Тесу мектептен айдалып, мугалим о каарманыбыздын эрдигине таң калып, ал өзүн жаш баладай эмес чоң кишидей алып жүрөт экен деп суктана баштайт. Каарманыбыздын досуна айланган Донмин болсо Хесонго ыраазычылыгын билдирип, буга чейинки саат жөнүндө айтып берген окуясын улантып айтып берди. Көрсө уламыш боюнча илгери бул мектепте окуп жүргөн эки курбу кыздын бирөөсү аябай жакшы окуучу экен. Анда экинчиси билими боюнча ага такыр жете албай бир күнү мектептин үстүнөн түртүп жиберет. Анда бийиктиктен түшүп кеткен кыз дароо каза болуп, түртүп жиберген курбу кызы максатына жетип, эми мектептеги эң мыкты кызга айланып, бирок бир күнү мектепте жалгыз калып сабагын окуп жаткан мезгилде түшүнүксүз үндөрдү уга баштайт. Ошол убакта сөз болуп жаткан саат алардын классында турган эле. Анда кыз коркуп кетип эле ажатканага качып барып, бөлмөлөрдүн бирине жашынып калса, ал жерде көздөрү кыпкызыл болуп, буга чейин каза болгон кыз пайда болуптур. Бул окуяны уккан каарманыбыз мектептин китепканасындагы жайгашкан саатка эч ким жок мезгилде барып, буга чейин тапкан ачкыч менен ачууга аракет кылып, бирок эч эле ача албай койду. Ошол убакта гана Хесон окуучулар түшкөн сүрөттөрдүн биринен андай сааттан экөө экендигин билет. Анын бирөөсү экинчи кабаттагы бөлмөдө жайгашкандыгы белгилүү болуп, бирок ал жака мектептеги окуучулардан турган гана парламенттин мүчөлөрү кире алмак. Ошондуктан каарманыбыз ал жака өзүнүн ыкмалары менен кирүүнүн аракетин көрүп, бирок эч майнап чыкпай, башка жолун издеп бир гана мүмкүнчүлүк бар экендигин билет. Көрсө буга чейин мектептен айдалган Тесу дагы ошол парламенттин мүчөсү экен эле. Эми анын орду бошоп, ордуна башка адам керек болуп, жакында талапкерлердин арасында тандоо болот экендиги белгилүү болот. Бирок талапкер болуу үчүн мектептеги окуучулардын арасынан 100 адам макулмун деген кол коюп, билим жагынан дагы алдыңкы 10-дуктун катарына кириш керек экен. Бирок каарманыбызга 3 эле адам кол коюп, анан дагы экзамендерден эч кандай кыйраткан баа алган жок.
Бул жыйынтыктарды көргөн каарманыбыздын кесиптештери менен жетекчиси баш болуп, каарманыбызга кол топтоп берүүнү чечишип мектептин жанында чакан концерт уюштуруп, бекер тамак таратышып максаттары ишке ашып 100 кол бат эле топтолот. Бирок эми экзаменден жакшы баа алыш үчүн каарманыбыз окуш керек болуп, качан болбосун китепканадан чыкпай даярдана баштайт. Мугалим О болсо каарманыбызды көргөн сайын өзүн башкача сезип, кичинекей кезиндеги биринчи сүйүүсүн эстей бере турган болуп калды. Көрсө ал кичинекей кезинде Сихион деген бала менен достошуп, аны менен ар дайым бирге жүрүп, ичинен жакшы көрүп, сүйчү экен. Ал күндөрүн эстеген мугалимдин жүзүнө жылмаюу келип, бир топ эле бактылуу болуп кетти окшойт. Интересно, как у него дела? Бирок ошону менен бирге эле мугалимдин каарманыбызга карата түшүнүксүз күмөндөрү пайда болуп, анын жүрүм-туруму кээ бир учурда такыр эле окуучунукуна окшобойт деп ойлонуп, Хесон мурда кайсы мектепте окугандарын изилдей баштайт. Каарманыбыздын кесиптештери менен жетекчиси Кудайга сыйынышып, Хесон экзаменден жакшы өтсө экен деп суранышып, мектепке жакын ашканалардын биринде калп эле жумушчу болуп жашыруун иштей башташкан эле. Ошентип экзамен дагы өтүп, анын жыйынтыгы бат эле чыгып, тыңчылар уюлдук аппаратты карап Хесондон жакшы жаңылык күтө башташат. Я занял 10-е место! Да! Хорошо! Да! Ошентип каармандарыбыздын аракетинен майнап чыгып, Хесон биринчи ондукка кирип, окуучулардан турган кеңешке кошулууга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бул жолку экзамендин жыйынтыгы боюнча каарманыбыздын жээни Йоджун биринчиликти алып, буга чейин биринчиликти эч кимге бербеген мектептин президенти Ина экинчи орунду алат. Биз ушул жерде Ина мектептин жетекчиси Су Мин Джунун кызы экендигин билебиз. Ал апасынын ар дайым биринчи бол деген талабынан коркуп, экинчи орунду алгандыгы үчүн аябай кайгырат. Анткени апасы кызына экинчи орундагы адамды эч ким эстебейт, ал акыркы орундардын эле биринчиси деп койсо болот. Ошондуктан мындан кийин кайталанбайт деген ойдомун, өзүңдүн ордуңду эч кимге алдыртпагының деп кызына катуу эскертет. Биз ушул жерде Су Мин Джу өтө мыкаачы жана кылмышкер аял экен деген түшүнөбүз. Анткени ал сунушуна көнбөгөн адамдарды ар кандай ыкмада коркутуп, өзүнүн билгенин жасачу. Ошентип кеңештин мүчөсү болуп калган каарманыбыз биринчи жолу кушууга барып, жээни Йоджондагы ал кеңештин мүчөсү экендигин көрөт. Бирок ал бул жолу жанагы саатты текшерүүгө мүмкүнчүлүгү болбой, түнү кайрадан келип, бөлмөгө кирүүгө ачкычы болгондуктан кирип эле дароо саатты текшере баштады. Буга чейинки таап алган ачкычы ал саатка түшкөндүгү менен каарманыбыз анын ичинен эчтеке деле таба алган жок. Анда каарманыбыз үйүнө барып, мен кайсы жерден адаштым деп ойлонуп олтурган мезгилде ага бирөө коңгуроо кылып эле жашыруун чалгын кызматынын тыңчысы кандайсың деп учурашат. Муну уккан Хесон өзүнүн ким экендиги билинип калган окшойт деп чочуп кетип, ага чалып жаткан адам мектептин күзөтчүсү экендигин түшүнөт. Анткени чалган адам өзүнүн ким экендигин айтып, мектептин там башына келгениң, менин сага айта турган сөздөрүм бар деп айтты. Муну уккан Хесон эчтекени түшүнбөй дароо жөнөп, мектепке барып ичине кирейин деген мезгилде там баштан коңгуроо кылган күзөтчү кулап кетет. Каарманыбыз эми такыр эле эчтекени түшүнбөй каза болгон күзөтчүнүн көзү кызарып калгандыгын көрүп, буга чейин Донмин айтып берген сааты келгенде кызыл көз пайда болот деген сөздөр эсине түшөт. Анан дагы каарманыбыз күзөтчүнүн колундагы китепчени алып, өзү кичинекей кезинде атасына берген китепчеге окшош экендигин көрөт. Ошол убакта каарманыбыз аны там баштан бирөө карап тургандыгын көрүп, дароо эле чуркап жөнөп, там башка чыккан Хесонго бет капчан адам кол салып, ортодо катуу мушташ башталып, жанагы адам каарманыбыздан китепчени жулак ачканга аракет кылып, бирок эч эле колунан келбей, Хесон ага тапанчасын такап турган мезгилде качып кеткенге жетишет. Биз ушул жерде мектептин күзөтчүсүн өлтүрүп китепчени алууга аракет кылган адам мектептин директору Су Мин Джунун адам экендигин түшүнөбүз. Сыягы Су Мин Джу эбак эле каарманыбыздын ким экендигин билген окшойт. Окуядан кийин Хесон чындап эле жанагы китепче 20 жыл мурда өлдү делген атасына таандык экендигин билип, бирок ал китепче мектептин күзөтчүсүнүн колуна кандай түшүп калгандыгын жана ал Хесонго эмне деп айтайын деп жатып каза болгондугу белгисиз болуп калып кетет. Анан дагы Хесон китепчени тапкандан кийин гана анын атасы эч кандай өлбөй эле, так эле каарманыбыздай жашыруун тыңчы болгондуктан ошол мектепке алтынды издегени барып, бирок тирүү же өлүк экендиги билинбей жоголуп кетиптир. Муну эми гана билген каарманыбыз атасын эстеп бир сыйра ыйлап да калды. Ошентип эртеси күнү мектептин күзөтчүсүн өзүн өзү өлтүрүп алыптыр деп жарыялашып, каарманыбыз болсо ыйлап бүткөндөн кийин өзүнө келип мектепке кайтып, бул жолу атасынын китепчесинде жазылган жолдору менен изилдөө ишин баштайт. Анда ал жанагы саатка дагы бир жолу кирип, китепчеде жазылгандай 6:30 койгон мезгилде сааттын чыңгырагы ишке кирип, обондор чыга баштап, демек бул обондорду ачкычтын бир түрү жашырылган окшойт деп уюлдук аппаратына жаздырып алды. Кызыл көз пайда болот дегени жөн гана обондор чыккан мезгилде кызыл чекит жанат экен. Чон Хесон? Эң эле кызыгы, буга чейинки кырсык катталган окуя болгон учурда мугалим О дагы деле мектептен кете элек экен эле. Ал ызы чууну угуп эле сыртты карап Хесонду көрүп,
анын тамбаштагы мушташын жана тапанчасын дагы байкаптыр. Ошондуктан ал эртеси Хесондун жанына келип, мен мурдатан эле бир нерсени түшүнбөй жатканмын. Сен өзүңдү башкача алып жүрөт элең, сендеги кимсиң өзү? Мен азыр тартип сакчыларга коңгуроо кыламын десе, каарманыбыз анын колун кармап, айласы жок чындыктын бардыгын айтып берет. Анда мугалим каарманыбыздын сөздөрүнө дароо эле ишенип, мен анда сага жардам берейин деп өзүнүн жардамын сунуштап, мугалим ага жини келбегендигине Хесон аябай эле таң калып калат. Сыягы мугалим каарманыбыздын жашы чоң окуучу эмес экендигин түшүнгөндө дароо эле жактырды окшойт. Бирок мугалим бетинин кызарып кеткендигин байкатпай каарманыбыздын жанынан сызып ийет. Мындан соң биз Су Мин Жунун жанына каарманыбыздын кеңсесинен бирөө келип маалымат берип жаткандыгын көрөбүз. Көрсө Су Мин Жу Хесон тууралуу ошол саткындын оозунан билип, бирок ал адамдын жүзү азырынча белгисиз болуп калып кетти. Көрсө каарманыбыздын атасы бул мектепте алтынды издеп жүргөн мезгилде мектептин күзөтчүсү менен кызматташып, күзөтчү каарманыбыздын атасын жакшы тааныйт экен эле. Ошондуктан ал Хесонду көрүп атасына окшоштуруп баласы экендигин түшүнүп калган окшойт. Ошентип Хесон экинчи окуянын жандырмагы обондорду тапкандан кийин үчүнчү окуяга өтүп, атасынын күндөлүгүнүн жардамы менен үчүнчү окуяны дагы түшүнө баштайт. Көрсө атасы 3 окуяны изилдеп чыгып, 4-чү окуя эмне жөнүндө экендигин таппай койгон экен. Анда 3-чү окуяда мурда бул мектепте пианинону окуткан мугалим өзүнүн окуучусу менен сүйлөшүп, аны менен кыз жигит болуп бир күнү окуучунун боюнда болуп калат. Бирок мугалим бул сүйүнүчтүү кабарды кабыл албай, тескерисинче кызды таштап кетип, кыз кайгысына чыдабай дарыны ичип өзүн өзү өлтүрүп алат. Ошол күндөн кийин жанагы мугалим пианино ойноп жаткан учурда жанындагы баскычтар өзүнөн өзү басылып обондор ойноло баштады. Каарманыбыз бул тууралуу мугалим оосу ага айтып берип, мектептин кайсы жеринде пианино бар деп сурап, мугалим эстегенге аракет кылып, буга чейин мектептин жетекчиси Су Мин Жунун бөлмөсүнөн көргөндүгүн билет. Бирок ал жака кирүү дээрлик мүмкүн эмес экен. Бир жылда бир жолу гана ачык эшик күнү уюштурулуп, мектепке ар кандай коноктор келишип, ал мааракеге мектептин мыктылары жана кеңештин мүчөлөрү кире алышмак. Бирок каарманыбыз кеңештин мүчөсү болгондугу менен буга чейин мектептен көп калып, ага жаза катары андай мааракелерге катыша алмак эмес. Ошондуктан каарманыбыз эми ал бөлмөгө кандай кылып киремин деп кесиптештери менен сүйлөшүп олтуруп калат. Ошол мезгилде эле ал жерге оосу ага келип, менде бир ой пайда болду. Жакында окуучулардын арасынан бир кыз бир бала мектептин жүзү деп тандалат. Эгер ошондон жеңе турган болсоң, сенин дагы ачык эшик мааракесине киргенге мүмкүнчүлүгүң болот деп айтса, өмүрү сүрөткө түшүп көрбөгөн, анан дагы аткаруу чеберчилиги жок каарманыбыз дароо эле баш тартат. Бирок кесиптештери жана жетекчиси аны көндүрүп, каарманыбыз мугалими менен сүрөткө түшкөнгө жөнөп, айткандай эле дөңгөчтөй болуп, эч бир кыймылы жок мыктылап сүрөткө дагы түшө албайт экен. Анда оосу каарманыбызды сыртка алып чыгып сүрөткө түшкөндү үйрөтүп, өзү деле келбеттүү каарманыбыз бир аз жылмайса эле анча-мынча кыздардан дагы татынакай болуп чыга келет экен. Ошондуктан ал үчүн бул жолку аракети көп деле кыйынчылык туудурбай, кайрадан келип сүрөткө түшө баштаган мезгилде жанындагылар суктана баштайт. Ошентип убакыттын өтүшү менен эки каарманыбыз мектепте дагы, мектептен сырткары дагы чогуу жүрүшүп, бир күнү эле оосу ага апасы кол чатыр берип жатып, обонжа деп чакырат. Ошол учурда Хесон кичинекей кезиндеги биринчи сүйүүсүн эстеп кетти. Көрсө ал кичинекей кезинде жакшы көргөн кыздын аты Обонжа экен эле. Извини, у нас был только один зонтик. Ну что, где ты живешь? Хесон ал жерден кетип, мугалимим чындап эле менин биринчи сүйгөнүм окшойт деп ойлонуп, мугалиминин буга чейинки айткан сөздөрүн эстей баштайт. Суа буга чейин каарманыбызга сен менин бир душманыма аябай эле окшош экенсиң деген сөзүн айтты эле. Сыягы экөө кичинекей кезинде ортосунда бир бале болгон окшойт эле. Эми кандай болбосун мектептин жүзүн тандоо үчүн сүрөттөр чыгып, мугалимдер тандоо жүргүзүп, кыздардын арасынан Инаны эч кандай суроосу жок эле тандап алышты. Анткени Ина мектептин жетекчисинин кызы экендигин билебиз. Балдардын арасында болсо тандоо катуу жүрүп, каарманыбыз менен Хёнжон деген баланын кимисин тандашын билишпей, буга чейин мектептин жүзү деген жарышта жеңишти эч кимге бербеген Хён бул жолу утулуп калды. Чон Хесон! Ли Цепенмуне, Лиена Чон Хесон. Ошентип мааракеге катышууга мүмкүнчүлүк алган каармандарыбыз катуу даярданышып, тыңчылардын катарына мугалим оосу дагы кошулуп, ал дагы алдыда жасала турган ишке жардам бермей болот. Анткени буга чейин сааттан жаздырып алган обонду пианинода ойнош керек экен. Бирок ал обонду ойнош үчүн эки адам керек болгондуктан каарманыбыз менен мугалим пианино ойногонду үйрөнүп, алдыдагы боло турган мааракеге катуу даярдыгын көрүштү. Ошентип маараке өтө турган күн келип, бара тургандардын бардыгы саркеч кийимин кийинип, Хесондун кесиптештеринин бири ал жака жумушчу катарында кирип, башкалар сыртта каармандарыбыздын кыймылдарын көзөмөлдөп калышат. Анда Хесон ал жерге жасанып келген мугалимин көрүп, анын сулуулугуна суктанып, кандай болбосун эмне кылышыбызды унутпайлы деп бири-бирине эскерте башташты. Когда председатель выйдет на чайную церемонию, мы начинаем. Бир мезгилде тыңчылардын бири Йонхун жарыкты өчүрүп, каармандарыбыз ишке киришип, алар күзөтчүлөргө көрүнбөй өтүп алгандан кийин жарык кайрадан жанат.
Каармандарыбыз Су Мин Чжунун бөлмөсүнө келип, буга чейин атайын даярдалган колдун изи менен киришип, пианиного келип буга чейин үйрөнгөн обондо ойной башташып эле баскычтардын бири иштебегендигин түшүнүшөт. Бирок ага карабайлы каармандарыбыз убакыт аз болгондуктан обондо аягына чейин ойношуп, бирок эч кандай өзгөрүү болбой, эч бир жандырмакты эле таба алышкан жок. Анда каармандарыбыздын жетекчиси Тан батыраак ал жактан чыгып кеткиле деген буйругун берип, Хэсон Су Мин Чжунун компьютеруна олтуруп, алар келген учур видео байкоого түшүп калгандыктан өчүрүүнүн аракетин баштайт. Ошол учурда эле каарманыбыз Су Мин Чжунун компьютерунан өзү жөнүндө маалыматтарды жана алардын мектепте жасап жаткан иш-чаралары тууралуу толук маалымат бар экендигин көрөт. Нацразведка под прикрытием в старшей школе. Бул маалыматтарды көргөн каарманыбыз эми кимге ишенишин билбей калды. Анткени алар жасап жаткан иш-чара жашыруун болгондуктан кеңседен дагы көп адам билчү эмес. Ошондуктан каарманыбыз демек Су Мин Чжунун кеңседе адамы бар экендигин түшүнүп, кесиптештерине деле көп сүйлөгүсү келбей бир аз маанайы чөгүп кетти окшойт. Ошентип иш-чара аяктап Су Мин Чжу өзүнүн бөлмөсүнө келип, пианинону карап ал жерге каармандарыбыз кирип чыккандыгын түшүнүп, демек алар алтынды табуусуна аз эле калыптыр деген сөзүн айтат. Көрсө Су Мин Чжу өзү деле алтындын кайда экендигин билбей, каармандарыбыз аны издеп жаткандыктан сырттан карап, алардын табуусуна уруксат берип сырттан байкап жүрөт экен. Анткени каарманыбыз алтынды тапкандан кийин Су Мин Чжу аны өзүнө алып алууну мерчем кылып жүрөт окшойт. Ошентип Хэсон эч ким менен байланышпай бир күнү мугалимине жолугуп, алардын арасында саткын бар экендигин түшүндүрүп ачыгын айтып берди. Анан дагы каарманыбыз мугалимин сендей баштап, экөөбүздүн жашыбыз тең. Эмне мени чындап эле эстей албадыңбы? Экөөбүз кичинекей класста бирге окудук эле го. Жанагы душманым деген балаң менмин да десе, Сууа эчтекени түшүнбөй калат. Көрсө каарманыбыздын чын аты Чон Се Хён экен. Ал жашыруун тыңчы болуп иштей баштагандан кийин атын өзгөртүп, өзүнө каймана ат алып Чон Хэсон болуп алыптыр. Бул сөздөрдү уккан мугалим аябай башкача абалда болуп, сен экинчи класстан кийин кетип калганыңда мен аябай куса болгомун. Угушумча атаң жоголуп кеткенден кийин башка жакка көчкөн экенсиң. Эми карачы, тагдырдын тамашасы, кайрадан жолугуп жатабыз деп аябай уялып, сөзүн аяктабайлы макул мен анда кеттим деп үйүнө шашып, бирок эски сүйгөнүн тапканына ичинен бир топ эле кубанды окшойт. Хэсон болсо кайрадан эле сабагына барып, Су Мин Чжунун унаасына кайда жүргөндүгүн жана өндөрүн угуза турган аппараттарды коюп, алардын иш-чарасы тууралуу кеңседен ким маалымат берип жаткандыгы жөнүндө билүүнү каалап аңдый баштайт. Анда бир күнү Су Мин Чжу мугалим Сууа каармандарыбызга жардам берип жаткандыгын билип, аны жазалоого даярданып жаткандыгын каарманыбыз аңдып олтуруп угуп калат. Очнись! Суа, очнись! Суа! Анда Хэсон Сууаны коргоого алыш керек экендигин түшүнүп үйдө жолуга турган болушуп, Сууа Хэсондун үйүнө биринчи келген мезгилде ал жерде бейтаныш адам бет кап тагынып жүргөн болот. Анда каарманыбыз уюлдук аппаратын алса, жанагы адам бычак менен коркутуп, экөө жулмалашып кетип эле бычакты билбей сайып алат. Бирок жанагы бет капчан адам өзү бул нерсени каалабагандыктан бычакты таштап эле ал жерден качып кетип калды. Бир мезгилде үйүнө келип жаман абалды көргөн каарманыбыз Сууаны ооруканага жеткирип, бактыга жараша бычак терең сайылбай, анан дагы көп кан жоготпогондуктан аман калат. Эң эле кызыгы, каармандарыбыз бычакты ким сайгандыгын бычактагы кол издери менен бат эле таап алышты. Хэсон ойлонуп, өлтүрөм деген адам өзүнүн бычагы менен келмек. Демек ал оорулукка келген окшойт эле деп эмне жоголгонун издеп жатып, буга чейин колдонуп жүргөн атасынын китепчеси жоголгондугун билет. Көрсө Сууага бычак сайып алган адам ошол эле мектепте математика сабагынан берген Ли Жин Хо деген мугалим экен. Ал жанагы китепчени Су Мин Чжуга жеткирип берип, эми мени тынч коесуз деген үмүттөмүн деп ал жерден кетет. Көрсө Су Мин Чжу мугалимди коркутуп, өзүнүн максатына жетип китепти алдыртыптыр. Анткени ал алтынды табууга бир эле кадам калгандыгын түшүнгөндүктөн Хэсондон дагы кутулуп, анын атасынын китепчесинин жардамы менен алтынды өзү табууну чечкен экен. Бул убакта Ли Жун Хо тууралуу маалыматты чогулткан каарманыбыз бат эле аны кармап келди. Ал биринчи эле математика мугалимин Сууанын жанына алып келип кечирим суратып, эмне үчүн мындай жолго бардың десе, Ли Жун Хо көп нерсени айтып берет. Көрсө Бёнмун мектебинде ар кайсы сабактардан өткөн жарыштар жана мыкты окуучу деп эсептелген алдыңкы тизмедегилер эч качан адилеттүү аныкталбайт экен. Су Мин Чжу баштаган чоң курулушка акча керек болгондуктан ал окуучулардын ата-энелеринен акча алып, көпчүлүгү байлардын балдары окугандыктан алардын ата-энелери акча бергендиги үчүн балдарын алдыңкы орундарга коюп коет экен. Ошондуктан Су Мин Чжунун кызы Ина дагы эч качан жакшы окугандыгы үчүн эмес, өзүнүн кызы болгондугу үчүн биринчи орундан такыр түшүрбөптүр. Бул иштерди жасагандардын бири ошол математика мугалими Ли Жин Хо болгондуктан ага акыркы тапшырманы берип анан өлтүрүп салууну чечкен экен. Бирок Хэсон алардан озуп мугалимди кармаганга жетишти.
Говорят, председатель Соменжу угрожал вас убить. Это правда? Я объясню это во время допроса. Скажите, Ошентип математика мугалими камалып ал мектеп жөнүндө бардык чындыкты айтып берип, бул окуя сыналга чейин чыгып Бёнмун мектебиндеги коррупция иши аныкталып, жада калса Соминчу адам өлтүрүүгө аракет кылган деген айып менен камалат. Жанагы балдары үчүн акча берип жүргөн ата-энелер балдарын мектептен алып кетишип, мектеп бир сыйра тазаланып, Соминчу менен биргеликте кол астындагы адам дагы камалат. Анда каарманыбызды тууганы жана жетекчиси Тан мактап, сен негизи жакшы иш кылдың. Биз эми алтынды таап элекпиз, аны издөөнү улантабыз. Бирок сен ага чейин эле бир кылмыштын бетин ачтың десе, каарманыбыз жетекчисине кайрылып, мени кечирип коюңуз, мен башында кеңседеги саткын сиз деп ойлодум эле. Бирок адашыптырмын, азыр оюм башкага түшүп жатат. Биздин кызматтын эң башкы жетекчиси Ким Хён Бэ окшойт. Бирок менин эч кандай далилим жок десе, Тан каарманыбызга жооп берип, менде деле көптөн бери ошондой ой бар, макул эмес, шашылбайлы. Акырындан бардыгы билинип келе жатат го деп ал жерге башка кесиптештери дагы келип, төртөө чогулуп кичинекей жеңишти майрамда болтуруп калышат. Сехён эртеси күнү мектепке барып Донменге жолугуп, сен буга чейин айтып берген коркунучтуу окуялардын төртүнчүсүн билесиңби, ошону мага айтып берчи. Аябай уккум келип жатат десе, Донмен, мен ал окуяны билбеймин, аны негизи эле эч ким билбейт. Бирок бир нерсени билемин, ал окуяны ким билген болсо дароо жоголуп кетет экен. Ошол тууралуу укканмын десе, каарманыбыз ошол замат атасын эстейт. Анткени атасы так эле алтынды издеп жатып коркунучтуу окуяларды териштирип, ошол иш-чараны аткарып жаткан мезгилде дайынсыз жоголуп кеткендигин билебиз. Пора прекратить уже играть в школьника. Эң эле кызыгы көп өтпөй эле Соминчу жардамчысы менен түрмөдөн чыга келип, биринчи эле каарманыбызды мектептен айдап жиберет. Бул окуяга күбө болгон окуучулар эчтекени түшүнбөй, каарманыбыздын чындыгында ким экендигин билишпегендиктен, Деги Хэсондо эмне күнөө деп баштары катайт. Ал эле эмес, каармандарыбыздын ишканасына текшерүүчүлөр келип, алардын бөлмөсүн аңдарып теңтерип, тинтүү ишин жүргүзүшүп, ал жерден калп эле чоң суммадагы акча табылмыш болушуп, каармандарыбызга берилген тапшырманы жокко чыгарышып, алардын ишин токтотуп коюшат. Биз эми гана маселе кайда экендигин толугу менен түшүнө баштайбыз. Көрсө жанагы чалгын кызматынын эң башкы жетекчиси Ким Хён Бэ кылмышкер Соминчу менен иштешкендиктен ага маалыматтарды өзү жеткирип, анан дагы колго түшүүгө себеп болгон айыптарынын бардыгын жокко чыгарып, тескерисинче каармандарыбызды туура эмес далилдерди табышкан деп Соминчуну эркиндикке чыгарыптыр. Анткени бир мезгилде Ким Хён Бэ ошол кылмышкер аялдын жардамы менен чалгын кызматынын башчылыгына жеткен экен. Кечинде болсо кылмышкер каарманыбызга коңгуроо кылып, мына менин колумдан эмне келет экендигин көрдүң окшойт. Эми мага жакындай көрбөгүнүң болбосо, мен мугалим Оосу аны жок кылып саламын. Мен билгенден экөөңөрдүн ортоңордо жылуу мамиле бар. Болду, эми менин жанымды кашайта бербе деп өчүрүп салган мезгилде каарманыбыз көп ойлонуп, эмне кылышын билбей, бирок арткага чегинүүнү такыр каалаган жок. Ошондуктан ал кесиптештерине коңгуроо кылып, макул, бизге бөлмө бербесе бербей эле койсун, менин үйүмө келгиле. Менин үйүмдү кеңсе кылабыз дагы, изилдөөнү улантып алтынды сөзсүз табабыз. Ал алтын мамлекетке караштуу элге тиешелүү. Аны эмне Соминчу өзүнүкү кылып алыш керекпи десе, кесиптештери каарманыбызды колдоду. Ошентип алар чогулушуп 4-чү окуя эмне жөнүндө болду экен деп изилдешип, ар ойлонуп, бир ойлонуп, акыр аягы Бёнмундун эстеликтерин текшерели деген чечимге келишет. Минжу болсо адамдарды ишке салып, темир издегич менен мектептин короосун издете баштап, бирок анын деле аракетинен эч кандай жыйынтык чыкпай жаткан. Хэсон болсо өзүнүн тайпасына ой салып, бул жолу биз жашырынып барбайбыз, ачык эле барышыбыз керек. Анткени мектепке жашырынып баруудан деле пайда болбой калды. Менимче биринчи эле мектептин ичиндеги Бёнмундун эстелигин текшеришибиз керек деп, ишти мерчемдешип өздөрүнө адамдарды чогултушуп мектепке жөнөшөт. Каармандарыбыз барып эле мектептин эшигин тосушуп, ал жака эч кимди киргизишпей, жада калса Минжу келсе аны дагы киргизбей коюшат. Анда Минжу алардын жетекчисине коңгуроо кылса, ал гольф ойноп жатып укпай дагы калды. Ошентип акыркы мүмкүнчүлүгү экендигин түшүнгөн Хэсон, мен бүгүн алтынды табамын деп убадасын берип, кирип барып эле жанагы эстеликти бир тарапка бурган мезгилде ал ордунан жыла баштайт. Ошентип чындап эле каармандарыбыздын күмөнү чын чыгып, ал жакта эшик бар экендиги көрүнүп, Хэсон ал жака түшүп жарыкты жандырып, көптөн бери бул жертөлөгө эч ким түшпөгөндүгүн билет. Анткени айлана чөйрөнү желе басып такыр эле эскирип кетиптир. Анда каарманыбыз ал жактагы темир эшикти ачып, бирок ичинен эчтеке таппай, жетекчиси Танга байланышып, менимче алтын бул жок эле нерсе окшойт, жөн эле жомок сыяктуу уламыш окшойт деп эки жакты карап, ал жердеги адамдын сөөгүн көрүп эле көзүнөн жаш агызып ыйлай баштайт. Анткени каарманыбыз сөөгүтүн колундагы сааттан 20 жыл мурда жоголгон атасынын саат экендигин таанып калды. Ошентип бир топ убакыт өтүп, Мёнжун адамдары ал жерде топтолуп, каармандарыбыздын жасап жаткан иши мыйзамсыз болгондуктан ызы-чуу чоңоюп кетпесин деп, бул жолу Мёнжуну киргизүүгө уруксат беришет. Анда ал кол астындагы адам менен мектепке шашылып кирип, жанагы жертөлөнү көрүп, ал жака кирип эле, менин алтындарым кайда, алар кайда бекитилген? Кана менин алтындарым деп эле ызы-чууга түшүп, эчтеке таппай калат. Көрсө каарманыбыз буга чейин эбак эле атасынын сөөгүн алып чыгып кетип калыптыр.
Каарманыбыз атасынын сөөгүнөн октун калдыгын таап, аны бирөө атып өлтүргөндүгү белгилүү болуп, сөөгүктү жерге берип тажыясын кылып, ал жерге классташтары дагы келип, арадан көп өтпөй эле каарманыбыз окту териштирүүгө берип, анын жыйынтыгын алат. Жыйынтыгында ок кандай тапанчага тиешелүү экендиги белгилүү болуп, адатта андай тапанчаны чалгын кызматынын жетекчиси колдонот экендиги дагы түшүнүктүү болот. Ошол убакта эки каарманыбыз дагы бир жолу алардын башчысы Ким Хон Бени күмөндөй башташты. Минжу болсо бул убакта такыр эле келесоого айланып, менин алтыным деги кайда бекитилген? Сен аны табышың керек, кана өзүңдүн кыйындыгыңды көрсөтчү. Эмне олтурасың дагы деле, бар эми алтынды изде. Убакыт кетип жатпайбы, биздин курулушка акча керек экендигин дагы билесиң. Бул эми кыймылда деп кол астындагы адамды деле чарчатты окшойт. Хэсон бул убакта жетекчисинин уюлдук аппаратына уланып алып, жашыруун түрдө аңдып анын сүйлөшкөндөрүн уга баштайт. Күндөрдүн биринде жетекчиси Ким Хон Бэ кылмышкер аялга келип, Хэсондун атасынын сөөгүнөн ок табылыптыр, ал ок менин тапанчама тиешелүү экендиги белгилүү. Бирок аны сен атып жибердиң эле го, эми бул маселеден кандай кылып чыгабыз? Мен сен үчүн түрмөгө олтургум келбейт деген сөздөрүн каарманыбыз угуп, алардын сүйлөшүүсүнүн атасы кандай болуп каза болгондугун түшүнөт. Көрсө каарманыбыздын атасы дагы ал мектепке алтынды издеш үчүн мугалим катары барып, жанагы эстеликтин астындагы жер төлөнү тапкан мезгилде аны алтынды тапты деп ойлоп калышат. Ошондуктан Ким Хон Бэ саткындык кылып Минжуга кошулуп, аны тапанча менен коркутуп, кана бизге алтындын кайда экендигин айтып берчи, аябай азамат экенсиң, бат эле таап алдың го. Эми маселенин бул жагын биз чечели деп жатса, Хэсондун атасы аларга жооп берип, мен эч кандай алтынды тапкан жокмун, ал алтын негизи жок эле нерсе окшойт. Жөн эле уламышка ишенип убара болуп жатасыңар деп аларды алаксытып качып кеткенге жетишип, ошол малда Минжу Ким Хон Бэнин тапанчасын алып атып жиберет. Бирок ал аман калып качуусун улантып, куулагандар курчап калгандыктан кайда барышын билбей, жанагы эстеликтин астындагы жер төлөгө кирип кетип эч ким таппай калган экен. Көрсө Хэсондун атасына буга чейин атылган ок тийип, ал жарадар болуп, жер төлөгө кирип олтурган бойдон көз жумуп калыптыр. Бул окуяны сүйлөшүп жаткан эки кылмышкер ызы чууга түшүп, Ким Хон Бэ Минжуга кайрылып, эгер мени камай турган болсо, мен сени сөзсүз атамын. Ошондуктан бул маселени чечишиң керек деп ал жерден кетет. Бул сөздөрдүн бардыгын уккан Хэсон болсо биринчи эле жетекчисине жолугууну чечип, уюлдук аппараты аркылуу анын кайда экендигин билип жетекчисине барса, ал унаасында өлүп жатыптыр. Ошол убакта эле каарманыбызды бирөө эсине оодара чапты. Арадан бир канча убакыт өтүп, Хэсон өзүнө келип, бети башы канчалап колунда бычак тургандыгын көрөт. Көрсө Минжу тартип сакчыларга акча берип, каарманыбызды башчысын өлтүрдү кылып каматып салат. Ал аз келгенсип суракта олтурган Хэсонго Минжу өзү келип, сен мага алтындын кайда экендигин айтпасаң, мен сенин туугандарыңды биринин артынан бирин жок кыла баштаймын. Сен эми түрмөдө олтурасың, аларга эч кандай жардам дагы бере албайсың. Алтынды кайда бекиттиң десе, каарманыбыз таң калып, мен алтынды тапкан жокмун. Сиз такыр эле байлыктын артынан чуркап жескемпирге айланыпсыз го. Сизде байлыкка аракет кылуудан башка бир баалуулук калган эмес окшойт. Мен алтынды таппасам, сизге кайдан айтып берем десе, Минжу каарманыбыздын сөздөрүнө ишенбей, макул көрө жатарбыз, сен мага баары бир айтасың деп ал жерден кетет. Ошентип тартип сакчылар Хэсонду унаасы менен алып жөнөштү. Будет больно. Что? Бирок каарманыбыз тартип сакчылардан качууну чечип, унаадан мушташ башталып, айдоочу башкарууну жоготуп, жолдо кырсыкка дагы учурашат. Анда аман калган каарманыбыз араң эле кыймылдап, колундагы кишенди чечип, эң биринчи эле Сувага коңгуроо кылып, сенин мага жардамың керек деп эсин жоготту. Каарманыбыздын кайда экендигин түшүнгөн Сува дароо эле ал жакка жетип барып, Хэсонду алып кетип мейманканага жаткырды. Каарманыбыз бул тууралуу маалыматты Хэсондун кесиптештерине жеткирип, арадан бир күн өтүп, бир топ убакыт эс алган Хэсон ошондо гана өзүнө келет. Бул убакта кесиптештери дагы ал жерге келип калган болчу. Анда Хэсон буга чейин Минжунун сөздөрүнүн бардыгын жаздырып алгандыгын айтып, бирок үн жазуулар жазылган флешка үйдө, аны алып келишибиз керек. Мени азыр издеп жатышса керек, ошондуктан азыр эле убактыбыз бар. Биз эгер ошол үн жазууну тартип сакчыларга берсек, Минжуну каматканга мүмкүнчүлүк болот. Анда чамдайлы деп жаткан мезгилде эле ал жерге тартип сакчылардын келип калгандыгын көрүшөт. Каармандарыбыз эмне кылышын билбей, тан сөзүн баштап, биз эшикти кармап турабыз, силер Сува өкүңөр качып кеткиле. Флешканы батыраак табышыңар керек деп эшикти ачтырбай кармашып. Бул убакта каарманыбыз терезени карап, буга чейин тасманын режиссеру ошол жерге коюп койгула деп айтканбы? Айтор кандай болбосун жерден жумшак эмеректерди көрөт. Ошондуктан ал терезени сындырып Сува өккө секирип кетишти. Каарманыбыз кызга сен жашынып кал деп өзү качып жөнөп,
Хэсон качып бара жатып аны унаасы сүзүп кетип кыйналганына карабай качуусун улантып, акыр аягы тартип сакчылардан толугу менен кутулат. Бирок ал флешканы алуу үчүн өзүнүн үйүнө бара алмак эмес. Анткени каарманыбыз издөөгө салынгандыктан анын үйүн дагы күзөтүшүп, барган учурда колго түшүп калышы толук ыктымал эле. Ошондуктан ал кесиптештеринин бири Гонго жолугуп, андан флешканы алып келип берүүсүн суранып, Гон башында каарманыбыздын сөздөрүнө такыр ишенбей, бирок флешканы алып келип берүүгө макулдугун берип, флешканы алгандан кийин гана үндөрдү өз кулагы менен угуп ишениптир. Ошентип каарманыбыз үн жазууну тартип сакчыларга угузуп, башчысын ал өлтүрбөгөндүгүн далилдеп берет. Анткени каза болгон башчысынын уюлдук аппаратына каарманыбыз уланып алгандан кийин ар бир сөздөрү жазылып, аны Минжунун адамы Пак Же өлтүрүп жаткан үндөр жазылып калыптыр. Ошентип каармандарыбыздын аракетинен майнап чыгып, алар Минжу жана анын адамы Пак Жени кармаганга уруксат алышат. Бул убакта мектепте Минжу окуучуларды чогултуп алып жаңы тартипти жарыялап жаткан эле. Анда Пак анын жанына келип, бизди кармаганга келе жатышат экен десе, муну уккан Минжу аябай ачууланып, сен кызым Инаны алгыныңдагы бул жерден кеткениң деп буйройт. Көрсө Минжу жеңилгендигин түшүнүп өтө бир коркунучтуу чечимге барыптыр. Ал өрт учурунда суу чачуучу түтүкчөлөрдөн күйүүчү май чачып, чогулушка келген окуучулардын жана мугалимдердин бардыгынын кийимдерин ымдашат. Мындан соң Минжу алардын жанына колундагы жандырбалкасын жандырып алып келди. Сыягы бул аял ал жердегилердин бардыгын өрттөп жок кылайын деп чечкен окшойт. Бир мезгилде каарманыбыз жетип келип ага тапанчасын такап, бирок абал оор экендигин түшүнүп тапанчаны жерге таштоого туура келет. Ошол убакта Хэсондун жээни Минжунун кызы Инага болуп жаткан окуя тууралуу жеткирди. Анда ал Пакка буйругун берип, кайрадан мектепке айдаңыз деп айтат. Бул убакта Минжу каарманыбыздын тапанчасын алып, мен сага көп жолу эскерттим го. Мына эми сенин аракетиң кандай жыйынтык алып келди, көрүп турасың, бардыгыбыз чогуу өлөбүз. Ушуну каалап жаттың беле деген мезгилде эле кызы Ина ал жерге кирип келет. Ал апасын токтотууга аракет кылып, кызын көргөн Минжу эмне кылышын билбей, силер эмнеге келдиңер, бул жерден кет кызым деп суранса дагы Ина такыр кетпей коет. Ошол убакта Минжу анда мен өлөйүн деп тапанчаны өзүнө такап, атайын деген мезгилде ага суга тоскоолдук кылып, анын колунан жандырбалкасы ыргып, бактыга жараша Хэсон жандырбалканы жерге тийгизбей кармап калганга жетишет. Боже мой, Молодец! красава! Ошентип каарманыбыз окуучуларды өлүмдөн сактап калып, тез эле баатырга айланып, бул убакта Хэсондун кесиптештери дагы жетип келип, кылмышкерлерди камакка алышат. Ошентип сот иши башталып, бул сотко кабарчылар дагы катышып, жада калса окуучулар дагы келишип, өтө көп кылмыштардын беттери ачылат. Эң эле кызыгы, Пак Минжу кимдерди өлтүр деп буйругандарынын бардыгын айтып берип, Минжунун күнөөсү мойнуна коюлуп, ал сот отурумунда ызы чууну баштап, соттун чечими менен өмүр бою эркинен ажыратылат. Мындан соң тасма башка көрүнүшкө өтүп, түрмөдө олтурган Минжуга кызы Ина келгендигин көрөбүз. Ал апасы менен учурашып, апасына жакшы көргөндүгүн айтып, бирок мен сиз менен жашап жүргөн учурда бактылуу эмес элем деп чындыгын айтып берет. Ошондо гана Минжу өзүнүн эле эмес, кызынын дагы жашоосун талкалап койгондугун түшүнүп ыйлай баштады. Хэсон болсо мектебине барып, классташтарына өзүнүн чындыгында ким экендигин айтып, алар менен жакшы маанайда коштошуп үйүнө барат. Каарманыбыз үйүнө барып, атасы менен жылдыздарды санап, алардын аттарын жаттап, кайсы жылдыз кайда жайгашкандыгы тууралуу күндөрүн эстейт. Мындан соң Хэсон үйүндө жыйын-терин иштерин кылып жатып, ал жерден атасы жабыштырып койгон жылдыздарды көрүп, полдогу тешикти байкайт. Каарманыбыз жанагы полду ачып көрүп, анын ичинен толгон токой алтындарды көрдү. Көрсө атасы эстеликтин алдындагы жертөлөдөн алтындарды таап, аларды үйүнө алып келип жашырып койгон экен. Муну түшүнгөн каарманыбыз дароо жетекчиси Танга коңгуроо кылып, маселе чечилгендигин айтып, алтын табылып, аларга берилген тапшырма толугу менен аяктайт. Бул иштин жыйынтыгы менен Тан ийгиликке жетип, чалгындоо кызматынын жетекчисине айланып, каарманыбыздын жана кесиптештеринин наамы көтөрүлүп, Хэсон болсо сууа менен кыз жигитке айланып, акырында анын колун сурайт. Ошентип жакшы адамдардын бардыгы бактылуу болуп, тасма дагы аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ата энебиздин көзү тирүү болгон болсо, демек алтындан дагы кымбат байлыгыбыз жаныбызда экендигин өзүбүзгө ар дайым эскерте жүрөлү.